мындай бар да, мен өзү окуткан психологиямда, истинная психологияда, эгер сен дем алып атканыңды тыңшап турган болсоң дейт, анда сен жашап аткан болосуң дейт. А эгер сен дем алып атканыңды унутуп, баягы жумушка берилип кетебиз го, тиричиликке калган болсоң, анда сен выживанияда турган болосуң дейт да. Выживать этип аткан болосуң дейт. Эптеп эле мындай тиричилик. Менин ошондой пустота болуп калган бир эле себеби бар. Мен дем алганымды унутуп койдум. Мындайча айтканда, дем аркылуу мага Кудай байланышат да. Жараткан байланышат. Мен жөн гана жарым саат эч нерсени ойлонбой дем алганымды тыңшап отура турган болсом, мага сразу Кудай эмне болот? Бактылуулук сезимин берет. Ушунчалык бактылуу болот, ушунчалык ичиңиз толот. Сизге мындай карасаңыз эч нерсенин кереги жок болуп калат жарым сааттын ичинде. Бүттү. Ошон менен анан сиздин кийинки жашооңуз башталат. Пустотаңыз толот. Бир эле дем алуу экен. Бир эле дем алуу. Связь. Аллахтан келген мен менен байланышып аткан связь. Знак. А дем алуу түгөнсө эмне болот? Токтойт. Жашоо токтойт. Оңой экен. Ушундай жаап адаммын мен. Лекцияларыңыздан уккан да башка, алдыда отурганда да башка сырлар ачыла берет го негизи адамдан уккандачы. Ар бир лекцияны окуп, бир жолу укканда башка жагын угасың, дагы башка бир жолу укканда да башка жагын угасың, ар тараптуу угасың го. Аллах таалам ар кайсы жактан ачып кое берет го, ар кайсы моментте. Негизи андай бир касибий психологмен жумуш жасоо калай болот мен енді сезип турмун, себеби өзүм жеке көп жумуш жасап көрмөдүм психологдормен. Азыр сиздин өзүңүздүн бир практика болуп тур да. И биз дем алган кезде айтат го, жүрөктүн ар бир согуусу, ар бир тыныс ол Аллахтын рухсат берүүнөн болот депчи. Связь болуп атат. Ошон мейримин сезинет экенсиң. Өтө күчтүү кәдимги практика экен. Рахмет көзү жатканыңызга.